ойнекеличеге деп атам. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Амансыздарбы? Ден соолуктар жакшы. Туугандар мага көп жазды. Уролог боюнча эркек балдар эми досторуна, наркы эркекке көп нерсени айта албайт экен да. Бир ишеничтүү доктурлар барбы? Мисалы эми биягы 18+ туугандар. Керектүүлөр көрөт, керектүүлөр көрбөйт дегендей да. Эми бул нерсе эми чындыкта туурабы, жашоодо бар да. Мисалы сидик жакшы кармабайт дейт, анан кийин бир нерселер баягы болуп атат дейт. Кумараканы таптык. Издеп өзүбүзчү. Ассаламу алейкум. Ассалам. Саламат келдиңер. Ушинтип келип калдык. Келиңер, куш келиптир. Көрүүчүлөр көп жазды да, ишеничтүү доктурлар барбы? Кандай кылалык? Мисалы, эми уролог маселеси эми актуалдуу экен да. Таксистер көп отурат, мисалы, сидик кармай албай, же болбосо бир нерсе тамчылап атат, же болбосо сийгенде атышпай болуп атат депчи. Эми бул нерсени жашырганда эмне? Бул жашоодо бар нерсе да туурабы? Эми комментарийде эле жаза бергенде уятсыздар дегенден пайда жок да. Эми бул нерсени силерге керек болсо керектүүлөр көрөт да бул нерсени. Ошондой туугандар. Өзүбүз келдик. Бул кандай анан? Мисалы, сидик кармай албай калганда кандай нелер кылыш керек? Мисалы, ага бир дарылары барбы? Алла насип кылып, тагдыр экен Москва шаарына келип, элге кызмат кылып калдык. Кызмат көрсөтүп жатабыз уролог багытында. Өзүм негизи урологмун, 7 жылдык стажым, 7 жылдан бери ушу урология боюнча иштеп болуп жүрөм. Элге кызмат кылып, мүмкүн болушунча жардам көрсөтүп келип жүрөм. Ошо өзүңүз айткандай эле, туура эркектерде көптөгөн проблемалар бар. Анын үстүнө бул жерде иштеген мекендештердин көпчүлүгү таксиде иштешет экен. Таксиде эртең менен кечке отурушат. Кыймыл аз, эртең менен машинеге отурат, ошол бойдон кээде 12 саат, эң азы 12 саат, болбосо 14 саат, 16 саатка чейин отуруп кыймылсыз жүрүшүп атат. Ошол нерсенин себебинен көп проблемалар болот. Анын үстүнө дагы көптөгөн азыр башка кызматта иштегендер эле көбүнчө офисте иштеген кызматкерлер бар. Алар дагы ушундай көптөгөн урологиялык жактан кыйналып жүргөн мекендештерибиз бар. Ошолорго азыр эми колдон келишинче кызматтар көрсөтүп, өзүнүн илимибизди тартуулап турган убагыбыз ошол Москва шаарында. Өзүңүз айтып калдыңыз да. Көп жерге барып, мындай дабасын таппагандар келди, Кудайга шүгүр результат бар, Аллахтан гана болот деп эмгекти кылып атабыз деп калдыңыз. Ошондой кандай случай болду эле мисалы? Биздин практикада иштегенибиз аз эле болду, биздин иштеп баштаганыбыз аз эле болду. Жаңы жылдан келине баштадык. Биякта. Бул жерде жаңы жылдан баштадык. Жаңы жылдан кийин ошол өз эме клиенттер жалган айтпаса керек. Алар дагы ошо бизден чыккандан кийин ушу результат көрдүк. Көбүнчө 1-2 пациентибиз көптөгөн жылдар бою жасабаган эмелер калган эмес. Ошол мануальный терапияга барган, массаж жасаган, хиджама кылган, сүлүк коюшкан, тарттырган, башка кылган бүт баардык процедураларды өтүшкөн. Бирок ал жерден жакшы эффект алышкан эмес да. Жакшы эффект алышкан эмес, ошол бул жерге келип бизден ошол көрсөткөн процедуралардын негизинде шифаны берүүчү Алла, ошо Алла шифаны берип, бизди себепкер кылып, ошолорго биз кичине кызмат көрсөтүп атабыз. Өзү негизи көптөгөн оорулардын бир 90% оорулардын үстүндө өт турат да. Биздин өттү жакшы иштебеген үчүн көптөгөн оорулар пайда болот. Ошол жерде кичине эң негизги ушул да, эң негизги ушул. Эми барбаган жери калбай, мисалы балалы боло албай жүргөн мекендештер көп да, мисалычы. Эми эркектен болуп калат, кээде аялдан болуп калат дегендей. Ошондой болуп бир результат болду сиздин басып өткөн жолуңузда. Эми Ошол райондо Нокот районунда иштеп жүргөн мезгилде 1-2 результат болгон. Кудайга шүгүр, биз себепкер болуп келип рахмат айтып кеткен учурлар болгон. Эми азыр ал жерден айырмасы, бул жерде биз технологиянын акыркы үлгүдөгү технологияларды пайдаланып, ошондой результат, андан да жакшы результат алабыз деген ниетте турабыз да. Андан да жакшы эме болбосун, бирок эл арасында болот экен да, ошондой көптөн бери бала болбой жүргөн жубайлар бар. Ошолор буюрса бизге кайрылса, Алланын жардамы менен себепкер болуп, ошолорго жакшы бакыт тартуулаганга аракет кылабыз. Кыскасын айтканда, мындай мужеский жактан полный проблеманы чечип бергенге, дарылаганга колуңуздан келишинче аракет кылып, жардам бересиз. Жардам берет,
Иншалла. Эми ал адам аягы бардык мисалlardan. Бул аппарат УВТ терапия деп коет орусча айтканда. Ударно-волновая терапия. Бул жерде биз ошол аппараттын ичиндеги пистолет болот. Пистолеттин ичиндеги октон чыккан толкундун жардамы менен денени биз ошо 3D точка деп коет. Бул аппараттын немеси жардамы ошол остеохондроз, грыжа, протрузия, коксартроз, гонартроз, артрит деген ооруларга, муун ооруларга, ошо бел ооруларга, ошондой эле простатит ооруларына, баш ооруга, ушу бүт ооруларга өтө чоң жардам берет. Бул аппараттын негизги кызматы ошол ооруган жердеги трофиканы, мындайча айтканда кан айланууну жакшыртуу. Канчалык кан айлануу жакшы болсо ооруган жерде, ошончолук ал жерде дарттын кетүүсү тез бат болот. Жыйынтык ошончолук жакшы болот. Эми ушул жерден мен адрес айтып коеюн туугандар. Отрадный метронун экинчи выходу туугандар, оона көрүнүп турган. Түз эле 100 метр басып келгенде Medical Club ушул жерде жайгашкан. Түз эле кирип бара беребиз. Адрес Северный бульвар 3, корпус 2. Күтөбүз туугандар, күтөбүз. Аппараттын немеси жакшы жери, бизге удобный жери бул бардыгы настройкасы менен да. Мисалы колуң ооруса, колуңду лигрофага ура бересиң. Бул автоматик уже ремка болгон уже. Бизге врачтардын жеңил немеси, оңойлукчулук болгон. Бассак эле уже болду. Уже эмеге настройкасы даяр. Шу настройка менен дарыласак боло берет. Заман дөнүккөндүгүн караң. Келтиребизден массаж. Бакы кечке отуруп, могу желкелер уюп калат, мисалы, бел ооругандар бар, мисалчы. Ошолорго кандай жардам берет экен? Вот именно ошолорго өтө Айдайт тең, а? Ошолорго жакшы жардам берет. Ошолорго трофиканы эме кылат. Аларга дагы биздин дагы бир плюс, биз тренажерди да пайдаланабыз. Бул тренажер бул аппаратка чейин бир аз кан жүгүртүүсүн жакшыртып, разминка кылып тең, а? бир аз разминка кылып, уктаган жерди ойготуп, ойгонбой калган жерди бун менен толук ойготкон. Жаткызып туруп эзем тең, а? Мүмкүн болот бизге. Жакшы экенде, пут ооруган, балтыр ооруган, любой нерсени айдайт экен. Бүт бар оорулуу жердин баарына дарттына ушул жерде шифа тапса болот. Иншалла. Ушундай проблемалар болсо, кайрылыңыздар. Кызматта Кудай кааласа. Адрестерди коюп койдук бияка. Заранее чалып коюш керекпи, эмне кылыш керек? Иштөө убактыңыз кандай, график кандай? Бизде прием минимальный 1 саатты талап кылгандыктан бизге чалып келген жакшы да. Күтүп калбас үчүнчү. Эртерээк чалып, ошол жазылып коюп келсе, азыр бул Москвада бардык мекендештер жумуш менен жүрөт, бош адам жок. Өзүңүздөр убактыңыздарды экономдоп, өзүңүздөр бирөөнүн да убактысын экономдош үчүн жазылып коюп келсеңиздер, өзүңүзгө жакшы, бизге да жакшы болот. Биз эртең саат 9-дан баштап, кечки саат 9-га чейин дем алысыз иштейбиз. Азырынча дем алысыз иштеп жатабыз азырынча. Жакшы. Грыжа, полундай Кудай кааласа дейм. Грыжа, протрузия болгон ушул дартында шифа таппай, шифа издеп жүргөндөр болсо, келиңиздер. Буюрса, сиздердин дартыңыздарга себепкер болуп калсак ажайып. Аз биякта 1 күн болуптур келген пациентиңиз бар экен. Бир сурайлыкчы өзүнөн эмне дейт экен? Биздин өзү көптөгөн мекендештер камерага чыгуудан өтө уялабыз, тартынабыз да. Ошого жүзүнү көргөзбөй эле сүйлөп берейин дейт. Кандай болду? Эффект жакшыбы? Канча күндөн бери келатасыз? Мен 3 жолу келдим. 3-үncü жолу келдим. Бел ооруйт эле. Экинчисинде уже билинди. Сразу эффект берди. Вообще азыр келбей эле койсом десем биротоло бүтүрүп койду атат. А так вообще ооруп калбаган да. Мурун ооручу эле бел ооруп кыйналып жүрчү элем. Азыр вообще 2 келгенде уже бел оору жок. Бел ооругандарга эмне дейсиз? Жүрө берсинби же келсинби? Жок, келсин, коркпой бир келип 2 жолу эле келип кетсин, өздөрү көрөт. Көзү менен көргөн жакшы болот. Туугандар канча экен, тыйыны канча дегендерге, мисалы белдин дагы арканда байкысы болот да, чыгып кетет же болбосо бир жылып кетет дегендейчи кыргызча эле сенасы клиникаларга караганда 2-3 эсе арзан кылып беребиз деп атат. Жаңы ачылыптыр, сертификатын сурабастан келе бериңиздер. Эң негизгиси байкы балдарды отургузат экен, сүннөткө отургузат экен. Видеону таркатып, нарага берака байкылып коебуз, каналга катталабыз, жардама боюнча өдөдөгү номерлерди кайрылабыз. Ылыйдагы номерлер бул акебиздики. Аманда туруңуздар. Оорубайлык туугандар, бирок керек болуп калса, кызматта Кудай кааласа. Иншалла. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жашаңыз.